Бүгүн өлкөдө баңгизат колдонгон жарандардын маселесине байланыштуу тегерек стол уюштурулду. Ага Кыргызстандагы эл аралык укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрү, жарандык активисттер, көз карандысы эксперттери жана сот тутумунда иштеген мамлекеттик кызматкерлер чакыртылган. Иш чарада докладдар жасалып, сунуш пикир талкуулар орун алды. Жаңы ишке кирген кодекстерде баңгизатка көз каранды болгон адамдарга карата айып пулдун өлчөмү мурунку мыйзамдарга салыштырмалуу бир топ жогору көрсөтүлүп калды. Маңзатка муктаж адамдарды эркинен ажыратып камоо тура эмес. Тескерисинче аларды коомго кошуу үчүн мамлекет тарабынан ар түрдүү жардамдар көрсөтүлүп, калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүшү керек. Антпесе жолунан адашкандарды абакта кармоо менен эч нерсе өзгөрбөйт. Кайра мамлекет аларды багып, камсыздоодо чыгымга учурап жатат дешүүдө. Эгерде адам кылмыш жазса, албетте ал баягы жоопкерчиликсиз калтыруу дегенден алыспыз. Биз жанагы баңгизат колдонуучулар өзлөрүнө керектүү деңгээлде баңгизатты менен кармалса, бул ошол адамдарга болгон гана чара да. Албетте эгерде ал көп салмактагы ал жагын биз эч кандай баягы жоопкерчиликтен качыруу максатын көздөбөйбүз. Биз суроо коюп атабыз бүгүнкү күндө баңгизат колдонуучуларга карата көрсөтүлгөн чара бул камакка алуу жана аларды реабилитациялоо кайсынысы эффективдүү? Камакка алгандар бул мамлекет тарабынан канча деген каражаттар сарпталат? Алардын баягы камакта отурган учурунда канча деген акча каражат сарпталат жана аларды биз эгерде реабилитацияга жөнөтсөк жана коомго кайра кайтарып келүү да, аларды оңдоо түзөө канчалык деңгээлде эффективдүү. Ошол жөнүндө да бизде баягы изилдөө жүргөн, ошол изилдөөнүн бүгүн жыйынтыгы көрсөтүлөт. Кыргызстан баңгизат ташуучу чоң транзиттик өлкөлөрдүн катарына кирет. Афганистан аркылуу кирген маңзаттар түштүк аймактан айланып Россия, Европа мамлекеттерине кетет. Бирок тилекке каршы баңгизаттардын кайсы бир бөлүгү Кыргызстанда калып, пайдаланууга өтүп жатат. Ошол себептен аны колдонгондордун саны өсүп, көз каранды болгондор көбөйүүдө. Бирок бул көрүнүштөрдү жөнгө салуу үчүн мамлекеттик эмес уюмдар социалдык психологиялык кеңештерди берип, түрдүү жардамдарды көрсөтүп келет. Анткени менен жылыш көңүл жылытарлык эмес. Себеби бул иштер мамлекет тарабынан колдоого алынбай, мыйзамга такоо менен баңгизатка муктаж адамдарды күч менен баса калууда. Натыйжада очойгон айып пулга жыгылган адам аны төлөө үчүн башка кылмыштарды жасоого кириптер болуп жатат. Азыр мына институт пробация деп атпайбы? Ошо бир центрге бекитилип, штрафты төлөйт биринчи, анан центрге бекитилип, лечение өтүш керек да. Ошонун баарын ошол жака өткөрүш керек. Эгер биз ошо адамдарды оңдойбуз, бул адам деген мындай зависимость деп коет, ал оорукчал адам. Биз эми мындай арак ичкендерди көрүп атабыз. Аларды жумалап запойго киргендерди түрмөгө отургузган жокпуз да. Булар деле ошо сыяктуу. Бул кишилердин баарын мындай лечение кылыш керек. Мына Америка, Европаны караганда ушундай адамдарга атайын программалар бар. Эгер мына машинаны айдап баратканда ошо кичинекей доза менен чыгып калса, сотко жиберет да ошо кишини. Ал сот бул кишини эң биринчисин леченияга жиберет. Атайын көп жанакы реабилитационный центрлерди куруп коюшкан, группалар бар, ошол жака барып туруш керек да бул адам. Ошол жол менен биз баңгизат пайдаланган кишилерди азайтабыз да. Жаңы кодекстерге ылайык маңзат колдонуп колго түшкөн жарандарга карата айып пулдун өлчөмү 260 миңден 300 миңге чейин көрсөтүлгөн. Эгер андай сумманы төлөй албаса, анда ал камакка алынат. Мамлекеттик наркологиялык борбордун маалыматында баңгизатка көз каранды болгон адамдардын саны 9 миңге жеткени көрсөтүлгөн. Бул каттоодон өткөндөрдүн саны гана. Ал эми эл аралык уюмдардын изилдөөсү боюнча Кыргызстанда 25 миңден ашуун адам маңзат колдонот. Жодар Бузумов, Улан Нурманбетов, Next TV күндүн темасы үчүн.